Өмүрбек Черкеш, мен сизди сыйлайм, бирок баягы карап отурдук. Мынакей сиз Иса Шерчоңуз менен чыкканда Атамбаев чык эркек болсоң деп. Биз разборщикпизби? Биздин этика болуш керек. Биз шайлаган президент, эл шайлаган президент. Биз сиз президент болсоңуз дагы мен ушуну айтмакмын. Мен сыйлайм бул кишини деп. Көчөдө жүргөн разборщиктер эмеспиз. Чык бири-бирге деген адамдар эмеспиз. Биз өзүңүз айткандай Кудайдан кийинки эле жогорку кеңештин трибунасындагы маселени элдин көйгөйлүү маселесин чече турган жогорку кеңештин парламенттин депутаттарыбыз. Сени суранып кетилем, урматтуу кесиптештерим. Урматтуу Өрбек Чиркешевич, сизге өзгөчө кайрылып кетилем. Себеп дегенде биздин арабызда сиз өтө тажрыйбалуу адамсыз. Сизди бардыгы урматтайт, мен да сизди өтө урматтайм. Саясий күрөштө ар кандай нерсе болот экен. Бирок могу личностька өткөндөрдү бирибизге токтотсок да. Себеп дегенде биз да мынакей үлгү болуп атабыз. Биз элден шайланып келдик. Депутат болуп келдик. Келгиле саясий көз караш менен кармашайык. Саясий көз карашка кайрылайык. Сиз жанагы Өрбек Чиркешевич, сиз жанагы айтканыңыздычы мэр боюнча, Оштун мэри боюнча мен сизди толук колдойм. Ал жөнүндө. Мен ал жөнүндө да айтайын деп тургам, аны сиз алдыма айтып койдуңуз, аны мен толук колдойм. 6-чы микрофон. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, Кожобек ининде чыгып кеттиктер. Президенттин ар намыс аберин коргоп атышпайбы? Ошон Атамбаевге айтып койбойсуңарбы? Бүткүл дүйнөгө уят болду. Ар бир посолго барып сурасаңар да айтат уят болду деп. Айылга барып сурасаң да уят болот дейт. Ошол жерден туруп ал эмне деген сөздөрдү айтып атат. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, мандатты колуңа берип, премьер-министр биринчи вице кылган Роза Исаховна эле. Ошол жерде ошол аял эжебизди, Орто Азиядан чыккан чыгаан лидерибизди коргоп атканда коргоп койгонго жарабадың го. Эми ушул жерден мораль айтып, бирөөгө акыл үйрөткөндөн мурун ошого татыктуу болуш керек. Рахмат. Күн тартибинде 1-чи микрофон. Урматтуу Өрбек Чиркеш, мен сизден суранып кетпедимби? Мындай бири-бирибизге тийишпей сүйлөйк деп. Мен эми Роза Исаковна эмне кылганымды, кандай сүйлөшкөнүмдү ал киши билет. Керек болсо мен мандатымды тапшырып бергем. Бир гана алга эмес. Сизди да спикер кылып туруп эч кимден коркпой шайлап бергем. Корко турган эч ким жок. Бирок туура калыс сөздү эки адамды чыр-чырга айлантып, ушу менен убактылуу өкмөттөр баягы кир жасаган иштериңерди алып чыгып, элди 2-ге 3-кө бөлүп, 10-га бөлүп отура турган убакытпы азыр? Бирөө ката кетирсе, акылдуу силер болгула. Болгула силер акылдуу. Алмаз Шаршенович ката кетирсе, сиз болуңуз акылдуу. Сиз айттыңыз, сиз кайрылыңыз. Сиздер ылдыйга чуалып бири-бириңиздер менен талашып атасыңар. А Роза Исаковнага мен эмне айтканымды, эмне кылганымды ал киши жакшы билет, Өрбек Чиркеш. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эми болду го дейм, күн тартибиндеги маселелер көтөрүлү.